Так, Нурландын эмесин ачтык, таксометрин ачтык. 19.000 кандай болот? Мына мындай иштейт экен. 16.000, 14.000, 19.000, ондай бонустар окшойт, 19. Иштегендер экен, Молодец, карачы жигиттер. Ушундай иштеш керек жигит. Ассаламу алейкум мекендештер. Бүгүнкү чыгарылышта Москвадагы эконом тарифте иштеген жигиттен кичине бир интервью алып чечтик. Анткени көптөн бери эконом класс иштеген балдардан интервью алып элекпин. Негизи эле эконом класста кандай иштесе болот, канча иштесе болот, канча кылышат, ошол боюнча кичине бир эме алып берейин, интервью алып берейин. Ассаламу алейкум, Нурланчик. Алейкум. Кандайсың? Жакшыбы? Иштериң кандай? Ден соолук. Жумуш таап атасың анан. Акырындап. Иштер кандай болот экономдо? Иш жакшы болуп атат. Жок эмес да. Өзүң жөнүндө кичине айтпай кетсең, каяктан болосуң, каяктан келдиң эле, Кыргызстан каядан болосуң дегенди. Кыргызстандан келгем. Каядан? Кыргызстан Карабалта. Карабалтадасың ба? Кызылдыйкан деген айыл. Кызылдыйкан, Кызылдыйкан. Москвага келген канча болду? Москвага келгене 3 жыл болду. 3 жыл болду, Толук 3 жыл болду жайында. Биринчи жолу келдиң Москвага, же мындай? Москвага биринчи жолу келдим. Буга чейин Северде иштеп. Северде таксиде жакта? Жок, Северде торговля жагында. Торговля жагында. Значит, бизнесмен турбайсың бе? Торговый представитель болуп жүрчүбүз да. Таксиде для души окшойт да койну. Хобби деп. Хобби депчи. Азыр такси тармакта. Москвага келип, сразу эле таксиде отурдуңбу же башка иштерге иштедиңби? Москвага келип жарым жылдай стройкада иштедим. Стройкада иштедиң, Анан такси тармакка кирип, башында City Mobile'ге кирип, таксинин дагы жолун таба албай жарым жылдай иш. Анан Кудайга шүгүр Яндекске кошулуп Яндексте иштеп жүрөбүз ошондо. Нурлан, ошондо сен эконом класска сразу эле отурдуң да? Мындай кандай десем, мындай Башында комфорт плюска отурдум. Комфорт плюска отурдуңбу? Сразу элеби? Сразу эле. Кыргызстанда да иштегем да такси. Андан сен билет турбайсың мына иштеген, Сразу эле комфорт плюска отурдум. Анан 1 жылдай комфорт плюста иштедим да. Анан кайра эконом. Ал эмне машина эле ал тиги? Эконом өзүмө алып уже Шкода Октавия алгам. Ошондо өзүмө иштеп баштаганда уже эконом отурдум. Комфорт плюста арендада жүрдүм. Эмнеге именно эконом класс алып алдың? Неге комфорт плюс эмес? Иштеп атканда? Эң биринчиден акча каражаты да. Алып жеткени ошол эконом болду да. Анан экономдо жумуш ошондой эле экен деген да. Комфорт плюста Просто бул жерден көбүрөөк иштейт экенсиң. Заработок бирдей эле окшойт, Заработок бирдей эле акчаны. Комфорт плюс менен экономдуку. Даже бизнестики деле почти что биртке өйдөрөөк болбосо элечи. Просто бизнесте комфорт плюста асыраак иштейсиң дешет да. Мен деле өзүм комфорт плюста асыраак иштечимин да. Асыраак заказ кыласың да. Экономдо биртке чуркап калсаң. Негизи эле ушу эконом класста эле каласың бака же дагы мындай оюң барбы башкача класста, өйдөрөөк класста алайын деп? Эми буйруса, Кудай буйруса, комфорт плюска өтсөкпү деп атабыз. Калам, Кудай буйруса. Жакшы. Нурлан, бирок сени мындай угуп атам да, өтө катуу иштейт депчи. Өткөндө угушумча негизи парк Табелов менен иштейсиң, Табелов менен иштейт. Ошондон мурун Табелов паркы бир розыгрыш кылышкан да. Розыгрыш кылышты эле? Былтыр. Биринчи местага былтыр болчу, Ошондо сен биринчи место алгансың негизи, Биринчи местаны алгансың, Эконом класс иштеп атып эле. Анда бүт эконом классы болгон. Эконом классы болгонбу? Детский болгон. Ошол биринчи местада эмне алдың эле? Эмне приз алдың эле? А жерде 100.000 коюлган да. 100.000 эле коюлган ба? 100.000 коюлган. Экинчи, үчүнчү местага ошол жерден Табелов өзүнүн атынан деп берген да, атакка коюлган эмес болчу экинчи, үчүнчү местага. Биринчи местага 100.000 деп эле коюлган болчу. Ошондо таксометрди ушуну бир ай коюлган да, бир айда болгон да, канча күнгө эле? Бир ай. Бир айда? Бир айда канча жаптың ошондо? Былтыр ошо августта 480.000 менен жабылган да. 480.000. Комиссиядан тышкары мындай, Комиссиядан тышкары чистый прибыль да. Анан еще 100.000 эме алгансың. Акчалаш эле. Жерден 100.000.
шытыр санап берген. молодец. Мына жигиттер ушинтип эле иштеп эле негизи ушинтип эле тапсалып атты анан чача мача жумуш жок жумуш болбой атат деген бул негизи болбогон нерсе да. Только иштеш керек да Москвадачы. А сен негизи иштеген графиктериң канча болот? Кандай болот? Күн иштейсиңби, түн иштейсиңби? Меники ошо 2 жыл калды го дейм. Экономго отурганы, экономго чейин деле ночь болчу да. Только ночь иштейсиң, э? Только ночь күндүз уктамай. Кечинде 9-тарда жумушка чыкмай, эртең 8-9. Сен анда вообще эме болупсуң да, саба болупсуң да, саба болуп үкү болуп, э? Саба деп коёбу. А, Только ночь 2 жылдан бери уже организм деле көнүп калат экен. а. Бул постоянно ночь иштеген деле денсаулыкка акырындык менен берет деп атышат. Ошон үчүн комфорт плюска чыксак балким денди да байкап көрөбүз. Жабылган башлагач. Бизнес класска деле иштеп көрбөйсүң дейм да? Бизнес класска акырындык менен көтөрүлө эле, сразу эле бизнес класска көтөрүлө. Жакшы экен. Кудай койсо балким бизнес классына деле отурабыз. Азыр жумуш жакшы эле болот негизи, э? Кудайга шүгүр эле. Именно азыр жумуш жакшы болуп атат. Шүгүр, Кудайга шүгүр болуп атат. Жок эмес да. Ошо ночко чыкканда 12 саат иштейсиңер туурабы? Же 12 саат, кээде 10 саат, кээде 13 саат таргандай болуп атат. 12 саатта бир таксометр менен канча бир 12 миң 13 миң болсо керек. Же аны 12 саатта негизи саатына примерно 1000ден да. мен аттын Эртерээк чыгып. 12 саатта иштесең ошо бир 12 миң мындай менен жабасың да. Средний. таксометрди көрсөтө аласызбы, көрсөтпөйсүзбү? Көргөзөбүз. Көргөзөбүзбү? Давай карайбыз анда. Мына жигиттер Нурлан Табелов паркында иштейт экен. А кстати, Табелов паркына кошулгула эң низкий процент ушул паркта болот, 1,5%. Ошон үчүн бул телефондорго чалып, смело кошулуп, смело иштей бересиңер. Акчаны көбүрөөк табат, анткени дальний заказдар көбүрөөк берет болсо дейсиңер. Так, эме Нурландын эмесин ачтык, таксометрин ачтык. 19 миң кандай болот? Мына Нурлан мындай иштейт экен. 16 миң, 14 миң, 19 бул ондай бонустар окшойт, э? 19. Иштегендер экен, э? Молодец, карачы жигиттер. Ушундай иштеш керек, жигиттер, мондай иштеш керек. Анан жанагынтип ар кимдин акчасын көрүп алып, көрсөтпөгүлө, акчаңа көрсөтүп эмне кыласыңар? Правительство көрүп алып, ошон үчүн закон чыгарат дегенге эмне карайсың сен? Кандай карайсың ушул сөзгө негизи? Эми бул көргөзгөндө балким кээ бирөөнө стимул болоптур, кээ бирөө мен да ушинтип иштесем болот экен деп ошого аракет кылып, ар кимдин көз карашы ар кандай болот негизичи. Мотивация болот да мында туурабы? Мотивация болуп, мен өзүм деле ошо таксиге жаңы чыкканда бир байкенин видеосун эмеден группадан келип эле 20 миңден жапкан видеолор бар экен да. Мен деле аны бул эмне көргөзүп атат дебей, наоборот ушундай иштеп аракет кылса болот экен деп бир өзүнчө дагы бир мотивация алып эме болгон да. Анан балким кээ бирөө жакшы жагын пайдаланып, жакшы жагын кабыл алат да. Кээ бирөө хайт этип атпайбы? Негизи эле адамдар айтышып атпайбы, мисалы көрсөтпөгүлө акчаңарды, там Россиянын правительствосу көрүп алып, закондорду чыгарып атат дегенге ушул туурабы негизи? Биздин немеде 100% туура деп да айта албайм, туура эмес деп да айта албайм да. Эми алар биздин канча таап атканыбызды танкиттап эле көрүп турушат го деп ойлойм да менчи. Көргүсү келсе, билгиси келсе алар бүт баарын тең эле даже ачык эле билишет го деген оюм бар да. Точносын мисалы туура эмес деп дагы айта албайм эми. негизи орустар деле орустарда көп го жана ютуберде деле снимать көп кылышат да. Эми орустар ошол возникать эткен жок да, мисалы заработок көрсөтпөгүлө деп эч ким чыккан эмес да. Ошо биз кыргыздар келип алып эле Москвага келип ошондо дагы иштарлык кылып зависип кылып атабыз да. Мен бул көрсөткөндө эчтеке болбойт, просто өзүбүздүн акчабыз, эч ким акчасын урдап алган жоксуң туурабы? Өзүң иштеп атасың. Бирөөнү алдап атса бир жөн мисалычы. Негизи мен деле ойлойм, бирок туура эмес деп ойлойм да. Антпей эле мындай пейилди кененирээк коюп адамга жакшы карайлы жигиттер, жаман көрүп тияк бияк дебейчи. Анан Нурлан ушул таксиде иштеп атып, негизи эмне кылдың? Мисалы үй алдың, мисалы же жер алдың, же бирдеке мына кандай
полезный нерсе кылдың да негизи? Таксиде көп, мисалы үчүн таксиде көп айтат да, таба албайсың, комментарийден кээде окуп каласың да. Аха. Такси бул болбогон иш депчи. Таксини дагы туура серьезно кабыл алып иштесең болчулай эле экен да, болот. Мен Кыргызстандан квартира алып атабыз болсо. Машина алдым, бул дагы Кыргызстандан вложение кылып, мал жан кылып, кудай буйрса ошондой иштер болуп атат. Кылса болот экен дегеним да, булчу эми. Иштегендер иштелип атат дейсиңби? Иштегендер иштеп эле жатат. Биякта адамдар деле бармы? Квартирадан квартира алып, машинадан машина алып. Эми ал дагы бир кудайдын буйругу да, ошого маңдай тер менен аракет кылып иштегендер болуп эле жатат го дейм да. Ооба, болуп атат негизи эле. Только иштеш керек да, көп эртерээк чыгып 12 сааттан иштеп койсоң эле негизи таксиде болсо керек деп. График кылыш керек да. Ооба, график кылыш керек да. День же ночь анан каалаган убагыңда чыгып, каалаган убагыңда кирген дагы негизи мен буга чейин ошентип дагы башында иштеп көрдүм да. Жөн эле аренданы чыгаруу эле, ичкен жегениңе чыгуу эле ошондой болуп калат да. График кылгандан кийин уже результат боло баштады да. Өзүмдүн акылдуу болбосун деп да айтышпасын. Өзүмдүн башымдан өткөндү айтып атам да ошондой. Ошо кудайга шүгүр. А бул машина Kia Ceed да? Kia Ceed Кайсы жылкы? 2017 жылкы. Шкоданы сатып, анан кийин Шкоданы сатканга чейин эле буну алгам. Ошо кудайга шүгүр, булдар чуркап жүрөт. Пробеги дагы топ болуп калды, бирок Канча болуп калды пробеги? Пробеги 573. 570 кудайга шүгүр болуптур, бирок айга барып келгендей эле болуп калды. сонун машина экен, компактный экен, вообще сонун экен. Буга көнө алсаң да компактный мындай. Бирок жапысыраак да кышында алып. Ошо машинеден деле зависит этпейт го дейм. Иштесең эле просто аракет кыл. Жакшы, Нурлан, анда сага ак жол. Кудай буйрса, ушул машинаны сатып туруп, мындай чоңураак машина алып ал, Комфорт плюс. Рахмат. Кыргыз жигиттерине эмне айтып берет элең? Эмне деген советтер берет элең? Эмне дейсиң? Ишиңерге ийгилик бардыгыңардын. Ушул жерге иштейбиз деп келгенден кийин иштейли Кыргызстанга кетели дегендейчи. Барыңар ден соолуктуу болбосо, эң негизгиси ден соолук болсо иштейбиз да. Ооба. Барыңар агаларым ден соолук, ишиңерге ийгилик. Жаман комментарий жазбагыла. Сөгүп сагып дегендейчи. Лайктан басып койгула деп кой. Лайктан басып, Табеловдун Паркына кошулуп. Чогуу иштешели. Макул жигиттер, ушундай бир кыскача интервью болду. Эми интервью десек да болбой калат го, мындай жолугуп эме кылдык да. Ошол көрүшкөнчө анда.